Кандайсыңар? Бул химия боюнча предметтик тестке даярдануунун экинчи сабагы. Биз бул жакта тыгыздыктар жөнүндө өтөбүз. Тыгыздык. Бул эмнени түшүндүрөт? Эгер менин оюмча силер химиядан же болбосо физикадан предметтик тест тапшырам деп ойлоп жатсаңар, анда тыгыздык жөнүндө силер сөзсүз билишиңер керек. Тыгыздыктын формуласын гана билбей, бул эмнени түшүндүрөт, аны сезе билишиңер керек да. Бул предметтик тесттер үчүн өтө маанилүү түшүнүк. Мисалы, тыгыздык эмнеге маанилүү десеңер, бир бияктан кичинебизде көпчүлүгүнүн ата энеси сураса керек да, же болбосо чоңдор сурайт. 1 килограмм пахта оорбу же 1 килограмм таш оорбу деген суроо бар да. 1 килограмм таш, 1 килограмм пахта. Ошондо эмне деп жооп бериши мүмкүн? Жаш балдар таш деп жооп бериши мүмкүн. Кийин уже үйрөнүп калганда айтасың, 1 килограмм бул килограмм салмакты эсептеп атат. Демек, экөө бирдей дейсиң да. А эми сен 1 килограмм ташты элестетип көрсөң кандай? 1 килограмм таш мындай эле бир нерсе болушу мүмкүн да. 1 килограмм пахта кандай болот? 1 килограмм пахта бул мындай көлөмү боюнча өтө чоң болот да. Бул пахта болсо, бул таш болсун. Бирок биз бул жерде бизге эмне маанилүү? Булардын салмагы маанилүү да. Эми силерден мындай сурап көрсөмчү, 1 килограмм эмес, дейлик 1 литр. 1 литр ташпы же болбосо 1 литр пахта оорбу деген суроо болсо эмне болот? 1 литр таш же 1 литр пахта. Ойлонуп көргүлө. Эми көпчүлүк билишиңер керек муну. Албетте 1 литр пахта десем жаңылыш болот. 1 литр таш. Экөө барабар десеңер дагы жаңылыш болот. Себеп дегенде литр деген бул эмнени өлчөйт? Литр бир нерсенин көлөмүн өлчөйт. Бул килограмм болсо бир нерсенин салмагын өлчөйт. Биз көлөм менен салмактын айырмасын билели да. Мисалы, 1 литр таш кандай болот? Мындай бизде 1 литрлик неме бар деп коелу. 1 литрлик бутылка бар. 1 литрлик бутылка бар. Биз 1 литр бутылка менен берсем жакшы түшүнөт окшойт окуучулар. Так, бул бутылка деп элестеткиле. Биякта капкактары менен. Мындай жазуу болсун. Dishes, кола. Ушундай бир бакалашка болсун. Ушунун ичине ушул 1 литр бул көлөм. Бир нерсенин ээлеп турган ордун көрсөтүп турат да. Канча жерди ээлеп турат. Ушунун ичине таштар менен толтура турган болсок, таш менен. Мунун ичин болсо пахта менен. Бирок пахтаны басып салбайбыз да, мындай үстүнөн пресстеп, катуу салбай, эме кылып эле салып коесуң. Жөн эле мындай эле көп ныктабай салсаң, мисалы, бияка көп таш батат, майда таштардан, бияка эми бир канча мындай парпырайып турган бир канча пахталар менен эле 1 литр неменин бакалашканын ичи толуп калат. Таштан болсо майда көп таш кирет. Албетте таш оор. Туурабы? Таш оор. Эми ошондо биз эмне деп түшүндүк? Көлөмдүн айырмасы жана салмактын айырмасын түшүнүшүбүз керек да. Силер көлөм дегенде жана салмак дегенде эч качан алмаштырбашыңар керек. Көлөм, мисалы,
бул ручка менин колумдагы маркер болсун. Мына биякта бир очкинин сырты бар экен. Жана бул жерде саат бар экен. Азыр мен салыштырып көрсөм, саатым оор, очкинин сырты идиши дейбизби, бул жеңил болуп атат да. Бирок көлөмү боюнча салыштырсаң, кимисинин көлөмү чоң, кайсынысынын мунун көлөмү чоң. Бул көп орун ээлейт, бул аз орун ээлейт. Салмак боюнча мунун салмагы оор болуп атат, мунуку бир аз жеңилдей болуп атат. Эми ошондо кимиси тыгыз. Саат тыгызбы же бул очкинин сырты тыгызбы? Же болбосо таш тыгызбы, же болбосо пахта тыгызбы? Ошону аныктаган өлчөм бул тыгыздык болуп эсептелинет. Ошондо бизде тыгыздык деген бул бир нерсенин канчалык атомдору, ичиндеги аны курамын түзгөн нерселер канчалык тыгыз экенин, канчалык тыгыз бири-бирине жакын, оор жайгашкандыгын түшүндүрөт да. Тыгыздык бул бир нерсенин салмагын же болбосо анын көлөмүнө бөлгөндө келип чыгат. Салмак бул эмне? Масса. Бир нерсенин массасы. Массасын анын көлөмүнө. Массаны биз эмне менен берсек болот? Массаны грамм менен берсек болот. 1 грамм, 2 грамм. Көлөмдү эмне менен берсек болот? Көлөмдү сантиметр куб менен берсек болот. Же болбосо миллилитр менен берсек болот. Аны жакшылап түшүнө алайлы. Мисалы, көлөмдү биринчи массаны кантип өлчөсө болот? Массанын стандарттык өлчөмдөрүн айтсак, эми грамм десек, килограмм десек, массаны грамм менен, килограмм менен, же тонна. Эми негизги ушуларды айтайын, азыр көпкө кирбейин. Эми ар бир мамлекет өздөрү эсептей берет. Билбейм, бирөөлөр фунт дейт, дагы башка дейт, инч дейт. Салмакка фунт болот, узундукка инч болот. Америкада өздөрү башкачараак эсептейт. Көрүнбөй калбады экен. Эми көлөм. Көлөмдү болсо биз эмне менен эсептейбиз? Көлөмдү литр менен эсептейбиз. Муну баардыгыбыз билебиз. 1 литр суу, 2 литр бир нерсе. Анан кийин миллилитр деген бар. Миллилитр. Азырынча ушуну билип туралы. Анан сантиметр куб. Сантиметр куб дегени мындай кылсак, граммдын кантип кыскартып жазабыз? Г же ГР деп койсок, килограммды КГ, тоннаны Т, литрди Л, миллилитрди МЛ деп жазабыз. Сантиметр куб өзүнчө калат. 1 грамм канчага барабар? 1 грамм жок. Мындай кылайын, азыр бул адашып кетет. 1 килограмм барабар 1000 грамм. 1 тонна тейле кылып турайын. 1 тонна барабар 1000 килограмм же болбосо 1000 килограмм. Анан килограммды граммга айландырсаң дагы 1000. 1 тоннаң 1 миллион граммга барабар экен. 1 литр барабар бул 1 литр 1 L 1 литр барабар 1000 миллилитр. 1 миллилитр барабар 1 сантиметр куб. Биз суюк заттар экөө окшош эле өлчөм, бирок суюк заттарды көбүнчө миллилитр менен эсептейбиз дагы. Миллилитр, литр менен. Коюк заттарды, катуу заттарды көбүнчө сантиметр куб менен эсептейбиз да. Себеп дегенде бир идишке болсо суюк затты куйганда
1 литр 2 литрлик идишти алып туруп оңой эле формага алып кете берет. Катуу заттарды мындай катуу бир куб турган болсо, мунун көлөмү мисалы 1 сантиметр куб дегени биягы 1 сантиметр болгон, биягы 1 сантиметр, узуну, туурасы жана бийиктиги. Бардык жактары 1 сантиметр болгон бир куб бар. Ушул кубтун көлөмү 1 сантиметр куб болот. Мунун ушул ээлеген, ушунун ичинде 1 миллилитр дагы барабар. Мисалы, бунун көлөмүнү кандай дедик? Өзү көлөм эмнеге барабар? Буну А дей турган болсок, туурасын Б дей турган болсок, бийиктигин С дей турган болсок, бир кубтун көлөмү А көбөйтүлгөн Б көбөйтүлгөн С менен табылат. Ошондо биздин кубтун көлөмүбүз 1 көбөйтүлгөн 1 сантиметр көбөйтүлгөн 1 сантиметр көбөйтүлгөн 1 сантиметр, 1 сантиметр көбөйтүлгөн 1 сантиметр көбөйтүлгөн 1 сантиметр болуп туруп 1 сантиметр. Бирди өзүнө 3 жолу көбөйттүк, бирдин кубу. Сантиметрди 3 жолу көбөйттүк, сантиметр, сантиметр, сантиметр. Ошондо 1 сантиметр куб болуп калды. Бирдин кубу барабар 1ге, сантиметрдин кубу барабар сантиметр куб. Ошентип биз бул идиштин көлөмү 1 сантиметр куб экенин түшүндүк. Эми силер муну даярданып жатканда сөзсүз видеону көрүп атып, өзүңөр мен жазган формулаларды дептериңерге, нот дептериңерге өзүңөргө бир жазып алсаңар, албетте пайдасы тиет. Себеп дегенде бул тыгыздыкты физика, химиянын эң негизги, эң баштапкы түшүнүктөрүнүн бири. Мисалы, эң оор металл деген же болбосо эң оор зат деген суроо бар да. Дүйнөдө эң оор металл, биз ошондой кызыгабыз, эң узун дарыя, эң чоң шаар, билбейм, эң чоң континент, эң чоң океан деп эле. Ошондой эле эңдердин бирөөсү эң оор металл. Бул болсо осмиум деген металл бар, Ос деп белгиленет. Бул 22.6 грамм. 22.6 грамм бөлүнгөн сантиметр куб. Бул эмнени түшүндүрөт? 1 сантиметр кубта бул мындай 22.6 грамм бөлүнгөн 1 сантиметр куб. Биякта мисалы бизде көрүнбөгөн 1 бар турабы. Эрте 1 деп коюп койсоң айырмасы жок. Мына бөлүүнү мындайга жаза турган болсок, ушундай болуп калат. 22.6 бөлүнгөн 1 сантиметр куб. Эми бул болсо, бул бизде эмне болчу? Тыгыздык болчу турабы. Неменин осмиум деген металлдын кыргызча азыр так аталышын билбей атам. Осмийдин тыгыздыгы. Тыгыздык болгондо 22.6 грамм сантиметр куб. Демек, тыгыздыктын формуласы кандай болчу? Масса бөлүнгөн көлөм. Эми бул эмнени түшүндүрөт? Мындай 1 сантиметр куб болгон идиш. 1 сантиметр куб деген мынаны элестетип көрөлү. Канчалык кичине болот 1 сантиметр куб? Жакшылап тартайынчы. Ушундай болсо, мунун бийиктиги 1 сантиметр, туурасы 1 сантиметр, узундугу да 1 сантиметр. Бул канчалык кичине экенин элестетип атасыңар. Эми мына 0,5 сантиметр болсо, ушунун жарымы, ушунун ичи 1 сантиметр куб болуп калар. Мындайына бөлүп, бир аз 2 эсе чоңойткондо. Ушул 1 сантиметр куб кичине болгон нерсеге ичине осмий металлы менен толтурсаң, ушунун салмагы таразага тарта турган болсоң, мына 22 килограммды көрсөтөт экен да. Мен мындай деп коелу, мына 22 килограмм деп коелу. То есть 22.6 грамм
бул осмийди салсаң ушул идишке 22,6 грамм болот экен. А эми эмени сала турган болсоң 1 сантиметр кубтук идишке мисалы бизге жөн эле текстте берип коет. Темирдин тыгыздыгы темирдин тыгыздыгы 7,87 грамм сантиметр кубка барабар болсо 7,87 грамм бөлүнгөн сантиметр кубка барабар. Демек, бул жерде биз эмнени түшүнөбүз? 1 сантиметр куб болгон идишке темирди толтурсаң, салмагы 7,87 грамм болот экен. Мындай боло турган болсо 10 болсун, бияктан 10го чейин 30 болсо, мен мындай боло берсин, жерде темирди кое турган болсоң, бу жерден 7,87 граммды көрсөтөт да. Демек, темир немеден 3 эсе тыгыздыгы 3 эсе жеңил экен осмийден. Эми суунун тыгыздыгын биз билебиз. Суу мисалы. Суунун тыгыздыгы. Тыгыздыкты неме кыскартылган тамгалар менен белгилей турган болсок, бул латынча тамгабы, грекче тамгабы, ро менен белгилеп койсок болот да. Суунун тыгыздыгы, суунун бизде химиялык формуласын билесиңер. H молекулалык формуласы H2O. Ошондо ро H2O деген болсо 1 грамм сантиметр куб. Бул эмнени түшүндүрүп атат? Суунун тыгыздыгы 1 грамм сантиметр куб экен. Ушул 1 граммдык 1 сантиметр кубтук идишке сууну куйсаң, 1 грамм салмакты көрсөтөт. Суу буларга караганда кыйла жеңил экен, туурабы? А эми ушунун ичине майды куя турган болсок, мындай дейли. Ро май. Майдын тыгыздыгы бизде 0,93 грамм сантиметр куб. Ошондо биз мунун ичине биз майдын көп түрү бар, бирок биз ашканада колдонулган майлардын орточо майдын ошол 1 сантиметр кубка толтурсаң 0,93 грамм сантиметр куб болот экен. Тыгыздык деген түшүнүктү жакшылап түшүндүңөр деген ойдомун. Туура Нурбек? Так, эми бир-эки суроолор чыгарып көрөлү. Бир нерсени айтып коеюн да. Мисалы, суу дарыяда суу агып атат. Анын үстүндө болсо, бул жыгачты таштап койсоң, жыгач чөкпөйт. Жыгачты бир нерсеге окшоштурайын. Бул жыгач деп койсоңор, чөкпөйт да. Бул суунун асты болсун. Бияка темирди салсаң, темирди же болбосо ташты салсаң, сууга ыргытсаң, суунун астына түшүп кетет. Бул эмне үчүн? Себеп дегенде биз айтабыз, темир оор дейбиз, таш оор дейбиз да. Бирок таш темир оор дегенден көрө темирдин тыгыздыгы көп десең туурараак болот да. Себеп дегенде темирдин тыгыздыгы 7,87 грамм сантиметр кубка. Жыгачтыкы суудан жеңил болуп аткандыгы үчүн мисалы дейик 0,7 грамм сантиметр куб деп коелу. Таштыкы болсун дейли 4 грамм сантиметр куб. Суунуку болсо суунун тыгыздыгы 1 грамм сантиметр куб. Ошондуктан биз темирди салсаң, темирдин тыгыздыгы суунукунан көп болгондугу үчүн темир суунун астына түшүп кетет. Таштыкы көп түшүп кетет. Жыгачтыкы аз, 0,7-1. Демек жыгач көп тыгыз эмес, суу тыгыз, жыгач суунун үстүнө чыгып калат. Суунун үстүнө майды койсоң, мисалы, май суунун бетине чыгып калат. Эмне үчүн? Себеп дегенде майдын тыгыздыгы ро май барабар 0,93.
грамм сантиметр куб. Суунуку 1, майдыкы 93. Демек май чөкпөйт. Силерге бир суроо болсун. Берде эмне бар? Мына калькулятордун сырты бар. Калькулятордун сыртыны мен бир x деп белгилейин. Калькулятордун сыртыны x деп белгилейин дагы. Мунун тыгыздыгы ро x болсун да. Бул болсо эмне болсун? Мунун тыгыздыгы кармап көрөлү. 2 грамм сантиметр куб болсун. Грамм сантиметр куб болсо, биз муну бир суюктукка салып атабыз. Бул жерде бир суюктук идиш бар, бул жерде менин калькуляторумдун сырты бар. Билбейм кандай болуп калды. Бул x деген зат да. Муну бул суюктукка салдык. Бул суюктуктун немеси, тыгыздыгы 4,2 сантиметр куб. Эми силерге суроо. Бул калькулятордун сыртыны ушул суюк бир затка, идиштеги суюк бир затка үстүнө таштасам, бул чөгүп кетеби же бетинде калып кетеби? Чөгөбү же бетинде турабы? Эгер ушул эле жерге мен темир салсамчы? Мунун үстүнө суу куйсам, суу астына чөгүп кетеби же суу бетинде калабы? Же болбосо бияка таш. Силер булардын тыгыздыктарын алдыңкы жаңы жерде жазып өчүрдүм. Ошол жерден көрүп аласыңар дагы. Иштеп көргүлө. Иштеп комментарийге болсун же билбейм, өзүңөргө жазып алгыла. Дагы комментарийге жазсаңар дагы жакшы болот. Кимиси минтип жазсаңар болот. Мисалы, калькулятор чөгөт же чөкпөйт, темир чөгөт чөкпөйт деген сыяктуу кылып жазсаңар болот.